Нокат районундагы кооптуу билим уясы ата-энелердин толкуусун пайда кылды. Арал орто мектебиндеги 400 окуучунун ден соолугунан кооптонгон жергиликтүүлөр мектептин жабылуусун талап кылышты. Ал эми бүгүнкү күндө мектеп окуучуларынын 60% мектепке келген эмес. Алдыңкы окуу күндөрүндө айыл тургундары балдарын билим уясына жөнөтпөй турганын кабарлашты. Мектептеги нымдуулуктун кесепетинен кээ бир мугалимдер бөйрөк ооруларына чалдыгып, ал тургай бөйрөгүн алдыргандар да болгон. Бул убакка чейин кабар алып, бирок жыйынтык чыгарбаган эл өкүлдөрүнө элеттиктердин арасчылыгы күчөдү. Арал орто мектеби 1966 жылы курулган. Ошол күндөн бери карай оңдоп түзөөлөр гана болгону менен капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Бул мектепке баш баксаң бөлмөлөр көкжуттанып турат. Ал эми мугалимдердин жамааты сыз бөлмөдө сабак өтүп, ден соолуктарынын айрылганын айтышууда. Мугалимдерибиз тез больничный алуу. Азыр бүгүнкү күндө бир мугалим больничныйда отурат. Ден соолугун жогот. Пенсияга чыгып кеткен мугалимдерибиз дагы пенсияга чыгып эле бели ооруп, буту ооруп, уже азыр ушу пенсияга чыккан эжекем Бишкекте лечениеде жатат. Буту ооруп, бели оорупчу. Биздин мугалимдер өмүр бою ушул жерде иштеп атат. Ден соолугун жоготуп атат. Бардыгыбыз ден соолугубузду жоготуп атабыз. Ал тургай мектеп окуучуларынын бойлоруда өспөй жатканына ата-энелер кабатырланышууда. Айтымдарында 15 жаштагы жеткинчектер 11 жаштагы баладай көрүнөт. Анын себебин нымдуулуктун басымдуу болгону менен байланыштырышат. Окуучулар билим уясынан үйгө кайткан учурда бут кийимдери суу болуп калганын ачыкташты. Класста отурганда буттарыбыз тердеп суу болуп кетет. Буттарыбыз ооруйт. Класста 45 мүнөт отурганда аба жетишпей калат. Айнектерди ачсак, суук кирип üşüйбүз. Дарыя жакын. Эмнеге боюң өспөй калган? Мен оюмча нымдуулуктан болушу мүмкүн. Нымдуулук чыттанып турат. Айылдык ата-энелер бүгүн мектептин имаратына чогулушкан. Ушул кезге чейин жогорку кеңештин депутаттары бул көрүнүштү көрүп кеткендерин эскерип, эл камын ойлобогон эл өкүлдөрүнө нааразы болушууда. Депутаттар дайым бүтүрүп беребиз дешет. Болот дейт, бүтөт дейт. 5 жылга чейин ошондо убаданы бере берет. Кийин дагы экени дагы бүтүрөбүз деше берет. Олар убадасы мына дарбаздан чыкканда эле калып кетет биякта. Олар ошо өзүнүн ишин бүтүргөнчө эле бүтүрүп беребиз дешет. Бирок эч кандай жыйынтыгы жок. Мына мектепти көрүп турасыңар. Туура каралбаган болсо биз балдарыбызды башка бир коопсузураак мектепке алып барышыбызга туура келип атат. Биздин келечегибиз балдар. Балдарыбызды келечеги өзүбүз күйбөсөк, мамлекет күйбөй калды азыр. Ата-энелердин талабы боюнча мектептин имараты жабылуусу керек. Антпесе бүгүнкү күндө бут ооруп, сыркоолоп жаткан окуучулардын саны кескин жогорулаган. Ал тургай билим берүүгө өмүрүн арнаган мугалимдердин айрымдары бөйрөк оорусуна чалдыккан. Эми мындай көрүнүшкө келечек ээлери дуушар болобу деп кабатырланышууда. Анан ден соолугумдагы 12-жылы операция болдум. Опухоль алдырдым надпочечниктен. Ал злокачественный болду. Ооруну алсам, ошол оору менен жүрсөм, азыр деле ар 3 айда обследованияга барып жүрдүм Бишкекке. Ар бир барганым жок дегенде 20 миңден кетип атты. Буга чейин жеткинчектердин бою өспөй калуусунун негизги себеби катары мектептин нымдуулугу себептеп келишкен болсо, эми дарыгерлер окуучуларды өпкө оорусунун алдын алуу максатында текшерүүдөн өткөрүп жатышат. Азыр балдарды биз профосмотрдан азыр 300 баланы өткөрдүк. Анын ичинен şu табылган оорулары азыр 20 балача болду. Олар просто ОРВ менен ооруган балдар, анан кийин грипп менен ооруган балдар. Анан көздөн, кулактан ооруган балдарды көрдүк. Азыр ошо бир катар мына 8-класстан 11-класска чейинки балдарды мына как раз мына убакыт келди. Азыр рентгенден, флюорографиядан өткөрүп коебуз деп. Алымкул Үсөнбаев атындагы Арал орто мектеби Нокат районунун Мирмахмутов айыл өкмөтүнө караштуу. Бүгүнкү күндө 411 окуучу билим алууда. Ал эми келечек ээлеринин ден соолугуна кооптуу жагдай жараткан көйгөй качан чечилет? Ал жагы азырынча белгисиз. Эскерте кетсек 13 мартта жогорку кеңештин депутаты Алмазбек Токторов Нокат районундагы Үсөнбаев атындагы Арал орто мектебинен ным тартып көгөрүп, анын кесепетинен окуучулар бой өспөй калып жатканын парламенттин жалпы жыйынында билдирген. Даткашабдан Ажак Парак Жолуулу, Нур Ньюс.